Урматтуу форумдун катышуучулары. Чындык жакындан эмес, алыстан жакшы таанылат деген bir кыз элибизде сөз бар. Анысы кандай ушул форумду өткөрүп уюштуруп жаткан башкы демөөрчү болуп жаткан Кыргызстан достук маданият коомунун жамаатына жеке Айбек Жамангуловичке бизден Кытай жергесинде эмгек кылып жашап жаткан кыргыз бизнес жамаатынан терең ыраазычылыкты билдире кетейин. Бүгүнкү глобалдуу технологиянын өсүү заманында ушундай бизнес форумдардын өтүшү чоң таасир берет. Бизнес чөйрөсүндө шарттарды дагы алдыга жылдырып, ийгилик жаратарына күнөөм жок. Биздин ар бир жетишкендиктерибиз Кытай мамлекети түзгөн жөнөкөй шарттарда болду. Делиза компаниясы 10 жылдан ашуун азыр ырынып иштеп келатат. Ошентсе дагы миллиард Кытайдын арасында өзүбүз конкуренцияны өзүбүз сактап келатабыз, алыбыз келишинче. Эми миллиард Кытай элдин жеринде конкуренция түзүү оңой эмес. Бүгүнкү Кытай күн санап эмес, саат сайын өсүп жатат. Өсүүдө. Форумдун дагы бир жакшы жагы, буга чейин ар бирибиз стихиялуу түрдө иш аракеттерди жасап келатабыз, мына бизнес жасап келатабыз. Ошондой аракеттерди жасасак, бизди бири-бирибиз менен байланыш жок болсо, эми мынтип жолугуп бизнес алкагында таанышып отурабыз. Кудай буйрса, мунун аягы баарыбызга чоң бир дем бериши керек деген ойдомун да. Мен жана эртең менен өзүм сөзүмөн жаздым, ошон үчүн баягы эметип атам да кичине. Бүгүнкү бизнес форум бекеринен Турция жергесинде болгон жок деп ойлойм. Анткени биз менен алакалаш жашашкан мына Турция, Россия, Италия, Корея, айрыкча Кытай өңдүү мамлекеттердин тарыхына, маданиятына түздөн-түз байланыштуубуз деп ойлойм да, биз кыргыздар. Демек, биз бүгүнкү эртеңки күн менен гана жашабыз. Кыргызстан мамлекетибиздин алыскы келечеги үчүн биздин ата мекендин өсүшүнө чоң салымыбызды кошобуз деп ойлойм ушул форумдун артындачы. Анан эми мен баягы баарыңыздар эле ушул жерде отургандарга ийгилик каалаймын. Эми мындан кийин дагы биз менен таанышып, бизнес болбосо дагы мындай бул жерде бул бар экен, бул жерде бул мекендешибиз бар экен деген ойдо калалы деген эмеде пикирим. Анан эми ошол анча мынча болсо дагы өзүбүздүн компания биз жеңил өнөр жайында иштейбиз, кийим тигебиз, баягы экспорт импортко жөнөтөбүз алыбыз келишинче. Анан ошол продукциялардан көрүңүздөр, баягы керектүү мына ошол бизнес жагында болгондо ушул жерде отургандардын арыңыздарды мындай полностью таани албай атам. Бирок ошентсе дагы эми анча мынча болсо да презентация болсун, керектүү жагыңыздарды алыңыздар. Балким эртеңки күнү дагы ошол тармакты дагы алдыга жылдырып кетебизби деген оюм бар да. Жеңил өнөр жайында ким жана соодада иштегендерге болсо, мына келиңиздер, алыңыздар баягы. Бул жерде бул жөн гана биздин тигип жасап жаткан модельдерибиз эмес, бул жерде кантип кандай түрдө магазин ачылса, кандай кылып жана соода түйүндөрүндө кандай эме кылып орундарын жасаса баягы продуктивдүү болот дегенин да, соода андан аркычы. Ошон үчүн эми дагы муну окуп байланышыңыздар, эметиңиздер, таанышыңыздар. Керектүү эме азыраак болуп калды эми кичине, бирок Россиядан келгендер бар экен да. Бирөөндө көрүңүзчү. Мына тетик бул. Жигиттерден айгөлөкөнө болду. Жок, эме кечиресиз секторуңузда тармактарыңызды не иш кыласыз танып кетсеңиз анан ошол эми бул баягы бул эми сетевой маркетинг сыяктуу кылалы дегенбиз, ойчу. Бирок эми
сетевой маркетинг кылалы десек, эми бул кичине расширенныйраак болуп атат да. Бирок мындан баягы көрсөңөр болот. Биз ушул эми магазиндерибиз бар, баягы Кытайдын өзүндө, Пекинде, Гуанчжоудо. Анан ушул эменин негизинде да бул анализделген баягы специалисттердин анализделген немеси да жыйынтыгы. Бул баягы өткөн 2 жылда выставкага катышкан ошонун немелери да. Ооба, муну өзүбүз баягы туугандарыбыз менен өзүбүздүн кыздар, аялдарыбыз деген. Делиза деген. Кыргыздар, ошол жакта кыргыздар. Ошол жакта кыргыздардыкы, ия. Жок, Кытайдыкы менен да. Эми биз мындай. Да. Эми андан башка баягы толуп аткан немелер бар, эми анын баарын баарлашсак. Көмөлөй эмелер бар. Микрофон койдум. Ошол эми анан бул жерде отургандар дагы давайте эметели мына ушул эменин артында түпкүлүктүү баягы дагы бир баягы жөн эле чогулуш болуп эле өтүп кеткен баягы сөз менен гана айтылып калбас да, муну иш жүзүнө да ашыралы деген да. Анан баягы ар ким өз сөз менен айтабыз, бирок иш жүзүнө ашырыш кыйын да азыркы заманда. Анан мына сиздердин эмеңиздерде мына мекенде, то есть ушул Кыргызстан коомунун эмесин дагы мына опыт алыш керек булардан. Мына бул вообще эле Кыргызстан боюнча лицензиясы бар, единственный действующий ушул эме болуш керек да, Кыргызстан маданият коомучу. Калган жерлерде атыбыз бар, бирок эмебиз жок да, официалдуу түрдөчү. Эми баягы эле мына бул жерде массалык каражаттын эме адамдар отурат. Мына өткөндө да айтканбыз, мына мамлекет деңгээлинде көтөрүп бергиле вопростор көп, миграционный вопростор да көп. Эми ошону мына менюбуз баары чечип берсе, бизге да жакшы болот эле. Мен баягы өзүмдүн эле атыман эмес, артымдагы миңдеген кыргыздардын атынан айтканмын да.